Ассаламу алейкум достор. Баткендик туугандар, силерди жаңы губернаторуңар менен куттуктайм. Бала ыйлабаса эмчек кайдан дейт, активисттер, жарандар, сиз биз баарыбыз ызылдап атып, коомдук пикир жаратып атып, Алимбаевдин барбай калганы баарыбызга чоң жеңиш болду. Силерге жаңы губернатор болуп барган Өмүрбек Суаналиев Исаковичтин Нарын областында губернатор болуп турганда Аксай, Арпа, Жетинто боюнча өзүнүн мекенчилдик, жарандык позициясын бекем кармап, ошол жерлерибизди коргоп, керек болсо кызматтан кол жууп калганга чейин барган. Бул адамды пайдаланып алгыла, эмгегин көргүлө. Достор, мынакей силерге түшүнүктүү болуш үчүн жөнөкөй тил менен айтайын. Бишкек шаары борборубуздагы Проспект Манас проспектисинен баштап Фучик көчөлөрүнө чейинки жерди убагында губернатор болуп турганда Айбалаев Мамат Марипович ар кандай өзүнүн рычагтарын колдонуп, өзүнүн позициясын чечкиндүүлүгү менен ошондой аймакты Кыргызстандын аймагына кайра өткөрүп өзүбүзгө алганбыз. Бирок Жеңиш Разаков губернатор болуп турганда кандайдыр бир табышмактуу жагдайларда кайра Тажикстан тарапка өтүп кеткен. Эми Өмүрбек Суаналиевке терең ишенип туралы, Айбалаевдин жолун жолдоп кайра Тажикстанга өтүп кеткен биздин жерлерибизди кайра алабыз деп. Бирок достор, муну менен маселе чечилип калган жок. Бүгүнкү күндө азыркы тапта ошол Аксы жана Ала Буканын активисттери, жаштары, эли коопсуздан бизге телефон чалып атат. Азыркы тапта Өзбекстандын жарандары, Өзбекстан аскерлери такталган биздин аймактарга зым карагайларды орнотуп атат. Ошон үчүн достор, келгиле коомдук пикир жараталы, видеону бөлүшүп койгула достор. Биз активисттер ачуу сөздөрдү айтып атабыз албетте, бирок биз жакшы болсун, биздин бийлик өкүлдөрү көзүн ачсын, ошолорго эртерээк реакция кылсын деп айтып атабыз. Биз жамандык каалаган жокпуз эч кимге. Дос ар дайым күйүндүрүп айтат, душман болсо сүйүндүрүп айтат, билесиңер. Биздин ачуу сөздөрүбүз ошолорго жетсин деген эле максатта айтылып атат. Мамлекетти башкарганга жөндөмдүү адам биздин конституциябыз менен корголуп аткан аймагыбызга мыйзамсыз баскынчылар басып келгенде биринчи түндө реакция кылып, мамлекет башчы катары, верховный главнокомандующий, эң биринчи кол башчы катары реакция кылып, түнү менен керек болсо кезексиз совбез өткөрүш керек эле, коопсуздук кеңешин өткөрүш керек эле. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин андай болбой жатат. Ошол себептен дагы да биз улантып беребиз. Достор. Баарыңарды чакырып кетем. Видеону бөлүшүп койгула, жана ошол өйдө тарапка дагы бийлик өкүлдөрүндө дагы жетсин. Достор, баарыңарга ийгилик, буюрса баардыгын жеңебиз, күч бирдикте.